Акыркы 30-35 жылдын ичинде биздин коомубуз социалдык бир бөлүнүүгө бөлүнүп группаларга бөлүнүп калды да. Даже жаштарыбыз Манас университетин бүткөндөр өзүнүн идеологиясы менен, КырСУны бүткөндөр өзүнүн идеологиясы менен, тиги провинциалдык дейлик жогорку окуу жайларды бүткөндөр өзүнчө философиясын. Аны ушулор адамдарыбыз дагы, бизнесмендер өзүнүн баалуулуктары менен, баягы кедейчи адамдарыбыз өзүнүн баалуулуктары менен ошентип коомубуз параллелдүү өлкө болуп калды да. Параллелдүү. Ар бир тап өзүнүн жолу менен азыр кетип атат. Ошону бириктирген күч азыраак болуп атат да, азыраак. Ал күч болбосо биз улут катарында, мамлекет катарында жок болуп калышыбыз мүмкүн.